Октябрь айында салыктар боюнча план ашыгы менен аткарылды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 2021 жылдын октябрь айында мамлекеттик салык кызматы болжонгон 9 миллиард 879,5 миллион сомдун ордуна 9 миллиард 921,8 миллион сом суммасында салыктарды жана төлөмдөрдү чогултууну камсыз кылды. Аткаруу 100,4%, же план 42,3 миллион сомго ашыкча аткарылды. 2020 жылдын октябрь айына салыштырмалуу салыктардын жана төлөмдөрдүн түшүүсү 2 миллиард 330,8 миллион сомго көбөйдү, же өсүү темпи 130,7% түздү деп айтылат маалыматта. Жалпысынан 2021 жылдын январь-октябрь айларында мамлекеттик салык кызматы тарабынан болжонгон 82 миллиард 688,8 миллион сомдун ордуна 85 миллиард 770,5 миллион сом суммасында салыктар жана төлөмдөр жыйналган. Белгиленген план 103,7%-га аткарылды, же 3 миллиард 81,7 миллион сомго ашыгы менен аткарылды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 23 миллиард 124,4 миллион сомго көп, же өсүү темпи 136,9% түздү. Белгиленгенде 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу түшүүлөрдүн көлөмү 22 миллиард 603,2 миллион сомго көбөйдү, же өсүү темпи 135,8% түздү.